Биздин SMS билдирүү келген экен, исламдын көз карашы боюнча капырдын максаты эмне дейт? Аллах разы болсун. Исламдын көз карашы деп биз Куран жана Сүннөттө айтылган маалыматтарды айта алабыз да. Куран жана Сүннөттө капырлар жөнүндө өтө көп айтылган. Алардын табияты, алардын кыла турган кылыктары, алардын мусулмандарга көрсөткөн зомбулуктары бул ушул Куран түшкөн күндөн баштап, алгачкы аятта түшкөндөн баштап кыяматка чейинки караңгылык менен нур ортосундагы күрөштүн мыйзам ченемдүүлүгү. Мусулман мындай иш кылса, капыр мындай жооп берет. Капыр дегени динбезер, динсиз адам. Динсиздик, караңгылык. Ислам мындай кадамга барса, караңгылык мындай жооп кайтарат. Бул мыйзам ченемдүүлүк, технология. Жашоо технологиясы. Анын баарын түшүндүрүү үчүн биз студияга аалымдарды чакырып, алар ошо далилдер менен сүйлөйт. Алардын айтканда биз чегине кирбей эле коелу, бирок мен өзүмдүн түшүнүгүмдө, мен деле ошол Куран Сүннөттөн алып түшүнгөн түшүнүгүм, капырдын жашоосу бул жашоо. Максаты бул жашоодун жыргалы. Жөнөкөй эле логикалык тыянак. Анткени ал акыретке ишенбейт. Ал акыретке ишенбейт, жана муногу жашоодо жыргап алыш керек. Бардыгы ушул жашоо. Ал үчүн чыныгы жашоо ушул. Жана капырдын дүйнө таанымы акыйкат бул кол менен сезилген, адамдын сезим органдарына туюлган нерсени гана акыйкат деп эсептейт. Акыйкат бул практика деп айтат да. Ошо барбы демек бул бар, жокпу демек жок. Бейишиң барбы, колума урунабы? Урунбайт демек жок. Кудайың кана? Жок. Мен көрбөй атам аны. Аны менен талаша берсек сөз көп. Бирок негизи дүйнө таанымы ушундай. Ошон үчүн биз капырлык жөнүндө көп эскертебиз. Мусулмандарды да көп эскертебиз. Эгерде мусулмандын жашоосунда анын алган багыты акырет болбосо, муногу жашоо гана болуп калса, бул коркунучтуу. Бул капырлык менен ооруп калуу. Биз эми айта албайбыз сен капырсың деп. Кудай сактасын, биз бирөөнүн капыр деп айтуудан алыспыз. Ошон үчүн биз жалпылап капырлык деп айтабыз. Караңгылык, динсиздик бул муногу жашоого байлануу. Акырет үчүн ойлонбоо. Акырет үчүн деп жөн эле айтып коюу. Жөн эле айтып коюу. Жоксо жөн эле ошо акырет үчүн жашап атам дейт да, бирок кыстап келгенде мынау жашоону тандап алат. Ошо негизги белгиси. Ошон үчүн капырлыктын максаты мыногу жашоонун жыргалы. Ошол жашоодо жетишип алыш керек. Калганын Кудай билет деп айтат ушундай. Рахмат, сөз, Аллах разы болсун.